Демек ошо синтаксис негиздерин мисалдарын айтып бердим го слайдтан эле. Эми код түрүндө жазып көрсөтүп берейин. Түшүнүксүз болуп атат, мен түшүнүп атам. Эч нерсе эмес. Түшүнбөй калсаңыздар, ой, оор экен деп таштап салбаңыздар. Бул нормалдуу нерсе. Башында баарыбыз эле кыйналып, эч нерсе түшүнбөй эле ошентип эле программа жазганды үйрөнүп баштаганбыз. Эч нерсе түшүнбөй, кыйналып эле жөн эле бул мугалим эмне жазса ошону жазып эле отурабыз башында. Кийин өзүңүз билбей каласыз кантип эле түшүнүп кеткениңизди. Кайра кайталап аракет кыла бериңиздер. Мына жана өзгөрмөлөрдөн баштабадык беле? Ошо өзгөрмөлөрдөн баштайын. Name барабар Мурат. Ошондо мына байкасаңыздар, name деген өзгөрмө түздүм, ал эч кандай тырмакчага алынбайт. Анан боштук койдум, анан барабар койдум. Анан тырмакчанын ичине Мурат деген текст салдым. Ошондо Мурат деген өзгөрмө, башкача айтканда мындай чака. Ал чаканын ичине сал дедик. Барабардын жардамы ичине сал дедик. Мурат деген текст салып атабыз. Эми surname барабар тырмакчаларды жазып коем. Анын ортосуна өзү жазып кетерет. Жумашев дедим. Так эле буга чейинкидей. Биринчи name кетти, өзгөрмө катары. Анан экинчи өзгөрмө бул surname болду. Тырмакчасы жок. Боштук коюлду, барабар коюлду. Барабардын жардамы менен surname деген чакага Жумашев деген текст салынсын дедик. Тырмакча алынган. Тырмакча демекчи дагы түрлөрүн өтөбүз, азыр татаал кылбай турайын. Анан print деген функция чакырып атабыз. Ал функцияны мондай кашан менен чакырабыз. Кашанын ичине аргумент беребиз. Мына name деген аргументти берип атам да. Name деген чаканын ичинде эмне болсо ошону чыгарып бер деп атам. Могу кнопканы басып жүгүртөбүз. Баскычты басканда мына Мурат деген текст чыкты. Мынанын ичинде. Макул дейбиз. Эми ушул нерсеге монда кошу коюп атабыз. Бул кошу десе эле математика деп ойлобогула, коркпогула, эч кандай математика жок бул жерде. Бул мына кошу эмне кылат экен? Бул жерде текст бар, чаканын ичинде Мурат деген текст бар. Берде болсо жөнөкөй текстти ошол жерге эле жазып коем, принттин ичине элечи. Эки кашанын ортосуна. Бул эмне кылат деп ойлойсуздар? Ошол эки текстти кошуп койду. Бири-бирине чаптап бириктирип койду. Дагы кандай бир текст кошолу дейли. Тексттин өзү эмес, бирок биз чакасын айтабыз. Эми чаканы кошуп кой дейсиз. Бул чаканын ичинде эмне бар? Жумашев деген текст бар. Эми эмне болот дейсиздер? Мурат 3 электрондук маймылча, анан Жумашев деп жазылат. Берге боштук коюп койсок болот мында. Ушуну козурак болоттур. Кичине козурак болду. Бул үчөөнү алып салсак деле болот. Ошондо бир боштук калтырып койдук ортосунда. Мурат Жумашев жазылып калды. Эми бул азырынча мааниси, эч кандай мааниси жок эле бир код болуп атат. Мааниси жок болсо дагы бул программа катары иштеп атат да. Баары жакшы.